Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. 6-класстын математика предметине арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Силер сабакка керектүү окуу куралдарыңарды алып, телеге жакыныраак олтуруп алгыла. Балдар, алгач сабакты баштаардан мурун мээге чабуул жасап, силер менен жагымдуу маанай түзүп алалы. Экранда көрүп тургандай 4 сүрөт турат. Ушул сүрөттөрдү байланыштырып, учкул сөздү курагыла. Сүрөттөргө жакшылап маани беребиз. Ар бир предметтин белгилери, мунун баары илим болот. Чоң, терең, деңиз, суу, океан турат. Китептен эмнени алабыз? Туура, билим жана корабль же кайыктын сүрөттөрү турат. Кана балдар, ойлонуп көрдүңөрбү? Анда мен туура жообун чыгарайын. Демек, бул жерде сүрөттөр илим, деңиз, билим, кайык деген учкул сөздү чагылдырып турат. Кайык менен деңизди сүзүп өткөндөй, силер да билим менен терең, көптөгөн ачылыштарга илим дүйнөсүн кыдырып, билимдүү инсан болууга умтулула. Ал үчүн балдар ар кандай кырдаал болбосун татыктуу билим алууга умтулуу керек. Балдар, биз өткөн телесабагыбызда кызыктуу деген маалыматтарга ээ болгонбуз. Башкача айтканда, биздин айланадагы Жер планетасындагы тегиздикти жана ар кандай кызыктуу сүрөттөрдү координата системасынын жардамы менен координата тегизинде чекиттерди табуу аркылуу сүрөттөрүн чагылдырганбыз. Тактап айтканда, ааламды математика тилине которгонбуз жана координата тегиздиктеги тик бурчтук жана тик бурчтуу үч бурчтуктун аянттарын тапканды үйрөнгөнбүз. Кайталоо үчүн төмөндөгүдөй мисалдарды иштеп көрөлү. Себеби бүгүнкү өтө турган сабакка абдан кереги тиет. Координата тегиздиги берилсин. А чекити 2, Б чекити 2-2, С чекити -4 -2 жана Д чекити -4 2 координаттарына жайгашкан. Чекиттерди туташтыруу аркылуу А, Б, С, Д тик бурчтугу пайда болду. Аянтты табуу үчүн жактарын эсептейбиз. Эскерте кетчү нерсе, эки чекиттин ортосундагы аралык же кесиндинин узундугун табуу аркылуу тик бурчтуктун жактарын табабыз. Мында АД ОХ огундагы 2 жана -4 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралык 6-га барабар. Демек, А барабар 6. АБ ОY огундагы 2 жана -2 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралык 4-кө барабар. Демек, Б барабар 4. Тик бурчтуктун аянтын табуунун формуласынын негизинде S барабар 6 + 4 барабар 24. Жообу S барабар 24. Тик бурчтуктун карама-каршы чекиттерин туташтыруучу диагонал сызыгын жүргүзүүнүн негизинде бизде ASD жана BAD деген тик бурчтуу үч бурчтук пайда болот. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуу үчүн жактарынын узундуктарын эсептеп чыгуу керек. Тактап айтканда, SBOX огундагы 2 жана -4 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралык 6-га барабар. Демек, А барабар 6. DSOY огундагы 2 жана -2 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралык 4-кө барабар. Демек, Б барабар 4. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуучу формуланын негизинде S барабар 6 + 4 бөлүнгөн 2 барабар 12. Жообу S барабар 12. Балдар, тик бурчтуу үч бурчтуктун жана тик бурчтуктун аянтын тапкан формула кандай экен? S барабар А + Б тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуучу формула. S барабар А + Б бөлүнгөн 2 тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табуучу формула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы төмөндөгүдөй. Көп бурчтуктун аянты тик бурчтуктун аянтын периметри аркылуу аныктоо. Сабактын жүрүшүндө координата тегизинде берилген көп бурчтуктардын аянтын тик бурчтуктун жана тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын тапкан формуланын негизинде эсептеп чыкканды жана тик бурчтуктун аянтын периметри аркылуу аныктоону үйрөнөбүз. Координата тегиздигинде чокулары
P çekiti minus 2 minus 2, Q çekiti minus 2 3, R çekiti 1 3, S çekiti 4 minus 1 жана T çekiti 4 minus 2 koordinattарында болгон көп бурчтуктун аянтын эсептегиле. Балдар, P, Q, R, S, T көп бурчтугу, P, Q, V, T тик бурчтугунан R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтуктун кыркып алып салганга барабар. Чиймеде көрүп турасыңар. P, Q, R, S, T көп бурчтугунун аянты P, Q, V, T тик бурчтугунан жана R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтугунун аянтынын айырмасы. Анда P, Q, V, T тик бурчтугунун аянтын табалы. Берилди. P, Q, V, T тик бурчтугу. P, T жагы 4 жана минус 2 координаттарынын негизинде 6-га барабар. Демек, A барабар 6. P, Q жагы O, Y огундагы минус 2 жана 3 координаттарынын аралыгы боюнча 5-ке. Демек, B барабар 5. Тик бурчтуктун аянтын тапкан формуланын негизинде P, Q, V, T тик бурчтуктун аянты 30-га барабар. Эми R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянтын табалы. Берилди. R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтугу. R, V жагы O, X огундагы 4 жана 1 координаттын негизинде 3. Анда A катети 3-кө барабар. V, S катети O, Y огундагы 3 жана минус 1 координаты боюнча 4-кө барабар. Анда B барабар 4. Катеттердин көбөйтүндүсүнүн жардамынын негизинде R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 6-га барабар болду. Демек, P, Q, V, T тик бурчтуктун аянты 30. Кемитебиз R, V, S тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянтын башкача айтканда 6-ны алып салсак, P, Q, R, S, T көп бурчтуктун аянты 24-кө барабар. Жообу S барабар 24. Чокулары L чекити 2 1, M чекити 1 5 жана N чекити 8 2 координаты боюнча 3 бурчтуу түстүү кагаздын аянтын эсептегиле. L, M, N 3 бурчтуктун аянтын эсептөө үчүн аны L, M, N 3 бурчтуктун чокулары аркылуу өтүлгөн горизонталдык жана вертикалдык кесилмелер аркылуу түзүлгөн тик бурчтуктун ичине алабыз. Жыйынтыгында L, M, N 3 бурчтуктун аянты тик бурчтуктун аянтынан 3 тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянттарын кемитебиз. Башкача айтканда, P, M, R, Q тик бурчтуктун аянтынан жана 3 тик бурчтуу P, M, L, M, R, N жана L, N, Q 3 бурчтуктун аянттарынын айырмасы. Эми ушул ар бир бөлүкчөнүн аянттарын табалы. Берилди. P, M, R, Q тик бурчтугу. P, Q жагы координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 7-ге жана P, M жагы координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 4-кө барабар. Тик бурчтуктун аянты S1 барабар 7 көбөйтүү 4 барабар 28. Берилди. M, R, N тик бурчтуу 3 бурчтугу. MR жагы координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 7 жана RN координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 3-кө барабар. Берилген тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты катеттердин көбөйтүндүсүнүн жарымынын негизинде 10,5. Берилди. M, P, L тик бурчтуу 3 бурчтугу. P, L жагы координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 1 жана M, P координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 4. Берилген тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты катеттердин көбөйтүндүсүнүн жарымынын негизинде 2-ге барабар. Берилди. L, N, Q тик бурчтуу 3 бурчтугу. L, Q жагы координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 6 жана N, Q координаттарынын айырмасынын модулунун негизинде 1.
берилген тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы негизинде 3-кө барабар. Ар бир фигуранын аянттары төмөндөгүдөй болду. PMRQ тик бурчтугунун S1 барабар 28-ден, MRN тик бурчтуу үч бурчтугу S2 барабар 10,5-ти, MPL тик бурчтуу үч бурчтугу S3 барабар 2-ни жана LNQ тик бурчтуу үч бурчтугу S4 барабар 3-тү кемитсек, LMN үч бурчтугунун аянты S барабар 12,5 болот. Жообу MLN S барабар 12,5. Каргага Кудай сырдын кесимин жибериптир. Крыловдун укмуштуу тамсилдеринин бири ушинтип башталат. Кийинчерээк бул тамсилдеги түлкү өзүнүн үңкүрүнө чуркап кирип, сырдын кесимин координаттык тегиздикке коюп, анын чокулары T-3 1, U2 2, V7 -2, J0 -3 чекитте жаткан 4 бурчтуу экендигин аныктаптыр. Өлчөө бирдиги сантиметр болгон, эгерде сырдын 1 квадраттык сантиметринин салмагы 7 грамм болсо, анда толук салмагы канча болот? TUV 4 бурчтугунун чиймесин тартабыз. Жактар аркылуу горизонталдык жана вертикалдар болсун. A, B, C, D тик бурчтугуна жайгаштырабыз. Анда TUV 4 бурчтугун калтырыш үчүн 4 тик бурчтуу 3 бурчтукту чектетүү керек. Ал үчүн ар бир фигурантын аянттарын табуу керек. Балдар, фигуралардын жактарынын узундуктарын табууну жакшы эле билип калдыңар болуш керек, Эки чекиттин координаталарынын айырмасын модулу менен табабыз. Биринчи, A, B, C, D тик бурчтуктун аянты 10 жана 5 жактардын көбөйтүүнүсүнүн негизинде 50 сантиметр квадрат. Экинчи, T, B, U тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 1 жана 5 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 2,5 сантиметр квадрат. Үчүнчү, U, C, V тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 4 жана 5 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 10,10 сантиметр квадрат. Төртүнчү, JAT тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 3 жана 4 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 6 сантиметр квадрат. Жана бешинчи, JDV тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 7 жана 1 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 3,5 сантиметр квадратка барабар болду. Тик бурчтуу 3 бурчтуктардын аянттарынын суммасын A, B, C, D тик бурчтуктун аянтынан кемитсек, T, U, V, J 4 бурчтугун сырдын аянты келип чыгат. Жыйынтыгында 4 бурчтуу сырдын аянты 28 сантиметр квадратка барабар. 1 сантиметр квадрат барабар 7 грамм болгондуктан 28 сантиметр квадратты көбөйтөбүз 7 граммга барабар 196 грамм. Жообу бир толук сырдын салмагы 196 грамм. Чокулары U чекити -2, -4, V чекити 6, 4, J чекити 4, -2 координаттары болгон 3 бурчтуктун аянтын эсептегиле. V, U, J 3 бурчтуктун тик бурчтуу U, V, Z 3 бурчтугуна киргизебиз. Натыйжада биз U, J, V, Z 4 бурчтугун чектетүү керектигин көрөбүз. Эгерде 4 бурчтуктуу горизонталдык JK кесиндиси жана вертикалдык JL кесиндиси өткөрүү аркылуу 2 тик бурчтуу 3 бурчтук жана 1 тик бурчтук бөлсөк, бул маселе өтө жөнөкөй чыгарылат. Эми ар бир фигуранын аянттарын тапкыла. Биринчи, U, V, Z тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 8 жана 8 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 32.
Экинчи Ж, К, Z тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты 2 жана 6 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 6. У, Л, Ж тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты 6 жана 2 катеттердин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 6 жана Ж, Л, Z, R тик бурчтуктун узунун 2 жана бийиктиги 2ге көбөйтсөк 4. Жыйынтыгында У, В, Z тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтынан Ж, К, Z, У, Л, Ж тик бурчтуу үч бурчтугунун жана Ж, Л, З, Р тик бурчтуктун аянттарынын суммасын кемитсек, У, В, Ж үч бурчтуктун аянты келип чыгат. Жообу У, В, Ж үч бурчтуктун аянты 16га барабар. Арыстан, карышкыр, коен укмуштуу шоколад плитасын сатып алышты. Ал чокулары А -5 3, Б 0 1, С 7 4, Д 5 -5, Е -3 -5 болгон 5 бурчтук. Арыстан шоколадты Б, И сызыгы боюнча сындырып, А, Б, И, Е кесими алгачкы плитанын 3/1 бөлүгүнө барабар деп бул кесимди өзүнө алды. Арыстандыкы туурабы? Жоопту алуу үчүн А, Б, С, Д, Е 5 бурчтугунун аянтын жана А, Б, И, Е 4 бурчтуктун аянтын эсептөө керек. Чыгарылышты стандарттуу баштайбыз. Четки чекиттер аркылуу горизонталдык жана вертикалдык кесиндилер өткөрөбүз жана А, Б, С, Д, Эни К, С, Ф, Ж тик бурчтугуна киргизебиз. А, К, С, Б 4 бурчтугунун аянтын эсептөө үчүн А, H кесиндисин өткөрүү жана Ж чекиттин белгилөө мүмкүн. К, С, Ф, Ж тик бурчтугунан F, Ж, С тик бурчтуу 3 бурчтугун, Б, С, Ж тик бурчтуу 3 бурчтугун, А, Н, Б тик бурчтуу 3 бурчтугун, А, К, H, Ж тик бурчтугун жана А, Ж, Е тик бурчтуу 3 бурчтугун кемитсек, изделип жаткан шоколаддын аянты чыгат. Эми аянттарды эсептеп чыксак. К, С, Ф, Ж тик бурчтуктун аянты 12 жана 9 жактардын негизинде 108. Д, Ф, С тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 9 жана 2 катеттерин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 9. Б, С, Ж тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 7 жана 2 катеттерин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 10,5. А, H, Б тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 5 жана 2 катеттерин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 5. А, К, H, L тик бурчтуктун аянтын узуну 5, бийиктиги 1, жактардын көбөйтүүнүсү 5. А, Ж, Е тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 8 жана 2 катеттерин көбөйтүүнүсүнүн жарымы 8ге барабар. К, С, Ф, Ж тик бурчтугунун аянтынан Д, Ф, С тик бурчтуу 3 бурчтугун, Б, С, Л тик бурчтуу 3 бурчтугунун, А, Н, Б тик бурчтуу 3 бурчтугунун, А, Ж, Е тик бурчтуу 3 бурчтугунун жана А, К, H, L тик бурчтуктун аянтынын суммасын кемитсек, изделип жаткан А, Б, С, Д, Е шоколаддын аянты 70,5 болду. Эми балдар, шоколаддын арыстан бөлүп алган бөлүгүнүн аянтын табуу керек. Башкача айтканда, А, Б, И, Г 4 бурчтугунун аянты А, H, И, Ж тик бурчтугунан А, H, Б жана А, Е, Ж тик бурчтуу 3 бурчтугунун аянттарын кемитсек чыгат. А, H, И, Ж тик бурчтугунун аянты 5 жана 8 жактардын негизинде 40 болот. Анда А, H, Б жана А, Е, Ж тик бурчтуу 3 бурчтугунун аянттарын кемитсек 27 келип чыгат. Демек, шоколаддын жалпы аянты 70,5, 3кө бөлсөк 23,5,
Ал эми арыстан бөлүп алган бөлүктүн аянты 27-ге барабар. Жыйынтыгында арыстан өзүнө 3-төн 1-ден көп бөлүгүн алган. Балдар, эми тик бурчтуктун аянтын периметри аркылуу аныктоого көңүл буралы. Чокулары U-4-2, V-4B, J2B, Z2-2 чекиттеринде жаткан. Периметри 27-ге барабар болгон тик бурчтуктун аянттарын эсептегиле. Маселенин шартында кандайдыр бир координаты берилбей калгандыгын байкап жатасыңар. Анда тик бурчтуктун аянтын төмөндөгүдөй кылып табабыз. P барабар 27, A барабар UZ жана VJ жактары, B барабар UV жана JZ жактары. UVJZ тик бурчтуктун негизи 2-4 барабар 6-га барабар. Демек, периметринин формуласы боюнча 27 барабар 6 плюс B көбөйтүү 2 деген теңдемени алабыз. Теңдеменин эреженин негизинде чыгарып, B барабар 7,5 деген тамырга ээ болобуз. Демек, негизи 6 жана бийиктиги 7,5 болсо, UVJZ тик бурчтуктун аянты 45-ке барабар. Ал эми UV барабар JZ жактарынын координаттарын табуу үчүн 7,5ден кемитебиз, -2 координатын барабар 5,5 болушат. Демек, балдар, биз силер менен 3-чү, 4-чү, 5-чи жана 6-чы телесабактарда чекитти сан аркылуу мүнөздөп, башкача айтканда туюнтуп, көрсөтүп, тактап айта кетсек, координата системасын тургузуу, координата тегизинде чекиттерди табуу, координата тегиздигинде чекиттерди туташтыруу менен ар кандай фигура, сөз, графиктерди табуу, координата тегиздигинде пайда болгон фигуралардын аянтын табуу, тик бурчтуктун, тик бурчтуу үч бурчтуктун жана көп бурчтуктун жана тик бурчтуктун аянтын периметр аркылуу аныктоону үйрөндүк. Мына ушул темаларды бышыктоо үчүн силерге төмөндөгүдөй тапшырмаларды берип көрөйүн. Чокулары P, Q, R, S, T чекиттери менен берилген көп бурчтуктун аянтын тапкыла. Силерге бир нече убакыт берейин. Кана маселени жогоруда үйрөнгөн билимиңер боюнча чыгарып көргүлөчү. Кана балдар, жетиштиңерби жоопторду тапканга? Азыр мен силерге туура жоопторду чыгарып берем. Ким чыгарып бүтсө текшергиле жана баарыбыз чогуу биргеликте мисалдын чыгарылышы аркылуу бүгүнкү өткөн теманы кайталап өтөлү. Берилген чекиттерди табабыз. P чекити -4 жана 1 координаттарында, Q чекити -2 жана 3 координаттарында, R чекити 7 жана -1 координаттарында, S чекити 7 жана -3 координаттарында жана T чекити 2 жана -4 координаттарында берилген. Демек, P, Q, R, S, T деген 5 бурчтук пайда болду. Эми аянтын табуу үчүн P, Q, R, S, T 5 бурчтугунун чокулары аркылуу өткөн горизонталдык жана вертикалдык кесиндер аркылуу түзүлгөн A, B, C, D тик бурчтугунун ичине алабыз. P, Q, R, S, T 5 бурчтугунун аянтын табуу үчүн A, B, C, D тик бурчтуктун аянтынан пайда болгон 4 тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянттарын кемитебиз. Башкача айтканда, сүрөттө көрүп тургандай, тик бурчтуктагы 4 тик бурчтуу 3 бурчтуктун чектеп салабыз. A, B, C, D тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 77ге барабар. Ал эми P, A, Q тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 2ге. Q, B, R тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 18ге. S, C, T тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты 15ге.
ТДП тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты 2,5 барабар. Тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянттарын суммалап, А, Б, С, Д тик бурчтуктун аянтынан кемитсек, 39,5 келип чыгат. Демек, П, Q, R, S, T 5 бурчтуктун аянты 39,5 барабар. Балдар, дагы ушул сыяктуу ар кандай көп бурчтуу фигураларды координата тегиздигинде түшүрүү менен аянттарын тапсаңар болот. Урматтуу окуучулар, билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып деп айтып келгендей, ар дайым изденип, билим алууга умтулгула. Жана балдар, жаңы нерсени үйрөнүп, жогорку деңгээлде билиш үчүн көбүрөөк практика жүргүзүү керек. Бүгүнкү өтүлгөн темалар боюнча өз алдынча мисалдарды иштеп көргүңөр келсе, 6-класстар үчүн математика китеби Кыдыралиев, Урдалиетова жана Дайырбекованын жетекчилиги астында жазылган окуу китептин 3-параграфтын төмөндөгү подтемаларын, мисалдарын өз алдынча чыгарып машыксаңар болот. Бүгүнкү телесабакта силер менен мен Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин математика мугалими Айылчиева Айзада Чынарбекова болдум. Кийинки телесабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.